Саламатсыздарбы урматтуу мугалимдер. Бүгүн сиздер менен балдардын же болбосо окуучулардын темпераменти боюнча сөз болмокчу. Мен өзүмдү тааныштыра кетсем, өспүрүмдөрдүн өнүктүрүү тренери Чынар Элгишалиевна эл аралык сапат билим берүү мекемесинде 8 жыл мугалим болуп эмгектендим. Темпераменттердин өзгөчөлүгү боюнча Байыркы Египетте эле биздин заманга чейин. Байыркы Египетте Месопотамияда эле адамдардын темперамент өзгөчөлүктөрү бар экендигин аныкташкан. Андан кийин медицина илиминин атасы Гиппократ адамдын ички суюктугуна жараша 4 түрдүү мүнөзгө ээ болоорун аныктаган. Ошол Гиппократтын аныктоосу боюнча адам организминдеги суюктуктар лимфа суюктугу, өттүн сары суюктугу, кан суюктугу, өттүн кара суюктугу деп 4 түргө бөлүп, ошол суюктуктар адам организминде кайсы бир түрү басымдуу болсо, ошол мүнөзгө ээ болот деп аныктаган. Ал эми Иван Павлов россиялык окумуштуу психолог, невролог окумуштуу темпераменттерди так аныктап, илим катары негиздеген. Учурда азыркы жетишкен психология илими дагы ошол Павловдун негиздөөсүн кабыл алышат. Бир катар темпераменттерден сырткары адамдардын мүнөз өзгөчөлүктөрүн жаратылыш стихиясына карап дагы 4 типке бөлүшөт. Алар от сыяктуу жалындаган адамдар. Булар Гиппократтын бөлүштүрүүсү боюнча сары өт суюктугу же болбосо мут сыяктуу адамдар. Ал эми Павловдун бөлүштүрүүсү боюнча холериктер. Ал эми суу сыяктуу адамдар, бул лимфа суюктугу Гиппократтын бөлүштүрүүсү боюнча. Ал эми Павловдун аныктамасы боюнча флегматиктер. Шамал сыяктуу адамдар, Гиппократтын бөлүштүрүүсү боюнча организминде кан басымдуулук кылгандар. Павловдун бөлүштүрүүсү боюнча сангвиниктер. Ал эми жер сыяктуу адамдар, Гиппократтын аныктамасы боюнча организминде кара өт суюктугу басымдуу болгондор. Ал эми Павловдун аныктамасы боюнча меланхоликтер. Эми сангвиниктер жөнүндө сөз кыла турган болсок, сангвиниктер организминде кан басымдуулук кылгандар же шамал сыяктуу адамдар. Буларды жашоодон ырахат алуучулар деп да атап коюшат. Анткени алар дайыма ырахаттанып, дайыма позитивдүү маанайда жүрүшөт. Жалпы жонунан сангвиниктер энергиялуу, достору көп адамдардын, элдердин көңүл борборунда. Эми сангвиник окуучулар кандай болот? Сангвиник окуучулар оюн зоокторду, ар кандай шаңдуу иш-чараларды өтө жакшы көрүшөт, өтө сүйүшөт. Булар класс ичинде өтө көп сүйлөгөндөр, шум жараткандар ушулар. Классташтары менен, классташтары менен тил табуусу, мамиле кылуусу өтө жакшы. Классташтарын өзүнүн чөйрөсүн өзүнө тартып, кызыктырып турат. Ошондой эле класс ичинде дагы, чөйрөсүндө дагы баарынын көңүл борборунда алар кандай чөйрө болбосун, кандай шарт, кандай мектеп, кандай класс болбосун адаптация болуп кете алышат. Сангвиник окуучулар үчүн достошуу, мамиле куруу, булар үчүн мындай көйгөй эмес да. Ийгилик жарата алышат достошууда, мамиле кылууда. Сангвиник окуучулар окшош бир темптеги сабактардан тажап кетишет, зеригип кетишет. Булар монотондуу сабактардан, окшош монотондуу сабактарды жактырышпайт. Булар үчүн ар түрдүү оюн зооктуу, кызыктуу топтор менен иштеген, ар кандай жаңы усулдар менен иштеген сабактар кызыктуу.
Сангвиник окуучулар эгерде башталгыч класста жакшы билим берилсе, ошондой эле үйдө да ата энеси жакшы жардам берген болсо, эс тутуму да өтө жакшы болгондуктан мектепте класс ичинде жакшы окушат. Ошондой эле билимге өтө ачык, билимди алганга умтулушат, көп нерсеге кызыгышат, көп предметтерге кызыгышат. Эгерде китеп окуганды өтө жакшы көрүшөт, сабак окуганды өтө жакшы көрүшөт. Эгерде мектепте 20 класска чейин окуу боло берсе, булар бир дагы мындай тажашпай 20 класска чейин окуй да беришет да. Анткени ушунчалык алар билимди, жаңы нерселерди үйрөнүүгө кызыктар болушат. Каалоолору өтө күчтүү. Акчаларын үнөмдөй алышпайт. Дайыма өздөрүнүн каалоолорун басуу менен ичинде согуш болуп жашашат. Мындайча айтканда, ар нерсени, көп нерсени каалай берет. Ошол каалоолору чектин ашкан экендигин өздөрү да байкашат дагы. Ошо каалоолорун басуу менен ички абалы, ошондой ички каалоолорун басуу согушунда жашашат. Энергиясы көптүгүнөн каалоолорун өзгөртүп, же болбосо энергиясы көптүгүнөн каалоолору бат өзгөрүп турат. Бир жумушту аягына чыгаруусу кыйын. Эгерде мисалы үчүн сабакта сангвиник балдарды байкасаңыз, бир көнүгүүнү толук аягына чыгарышы да кыйын. Анткени жанында классташтары сүйлөп калса, же болбосо мугалим дагы башка темаларга сүйлөп калса, иш кылса, алаксатуучу жагдай болсо, алар аткарып жаткан тапшырмасын, аткарып жаткан жумушун же окуп жаткан китебин аягына чыгара алышпайт. Берилген ишти, жумушту аягына чыгара албайт, анткени булар өтө көп алагды болушат. Сангвиник балдарга келечекте, эгерде чоң класстарда окуса, бизнес тармагын, маркетинг тармагын, мода, кулинария, искусство тармактарындагы кесиптерди сунуштасаңыз жакшы болот, анткени ушул кесипке жөндөмдүү болушат. Ал эми сангвиник окуучулардын дагы да мүнөздүк өзгөчөлүктөрүнө токтоло кете турган болсок, мимикалуу, дайыма жүзү башын, колун кыймылдатып турушат, эч сабакта жөн отуруша албайт. Эгер сиз бир нерсени узак түшүндүрүп жатсаңыз, жанындагыларга сүйлөбөй коюп, вот ошондой аракеттерди жасашкан булар сангвиник окуучулар. Алар табиятынан ошондой кыймылдуу болушат. Ошондой эле алар сезимтал болуп, эмоциясы бат өзгөрүп турат да. Эгер кичинекей класстын окуучулары болгон болсо, же кыз балдар болгон болсо, ыйлаганга даяр турат, бат эле сүйүнүп, бат эле кайгырып, эмоциясын бат өзгөртүп турушат. Мындай окуучуларга сабырдуу, токтоо болууну ар дайым кеңеш бергениңиз жакшы болот. Бир ишке, же болбосо бир ишке, же болбосо кандайдыр бир тапшырмага, бир көнүгүүгө толук көңүлүн бура алат, фокус кое алат. Эгер алагды кылган, алаксыткан адам болбосо, ошол толук бир нерсеге көңүл коюп, кызыгуу менен аткара алышат. Сангвиниктердин жакшы жагы, булар спорттон дагы мыкты болушат, физкультура, дене тарбия сабактарында дагы мыкты болушат. Ошондой эле кыймылсыз сабак окуу, ушундай мээ менен иштөөчү нерселерге дагы активдүү болушат да, мындайча айткандачы. Ошону спорттон сырткары сабагын да кошо параллель алып кете алышат. Сангвиниктерди дагы бир, эгер байкасаңыз, тыкан эмес, дайыма сумкалары чачылган, китеп дептерлери чачылган, иреттүүлүк жок, ошондой эле шашма. Тапшырмаларын канчалык жакшы окубасын, шашкандыгынан сөзсүз бирин экин ката кетирип алат, билип турса деле ката кетирип ала берет шашмалыгынан. Ошондой эле башка классташтарынан биринчи иштеп, же болбосо биринчи тапшырмасын аткарып, же биринчи көнүгүүнү аткарууга шашылат дагы, бирок ката кетирип алышат арасынан.
кайсы бир жеринен ката кетирип алышат да. Негизи эле мындай иреттүүлүк жок. Сумкалары, парталары чачылып тура берет. Элдер менен бирок мамилеси өтө жакшы. Фантазиясы да өтө жакшы. Жашоого кызыгуусу, көңүл буруусу да өтө жакшы. Ошол эле учурда булар айтканын кылдыргысы келет. Талапчыл, классташтарына өзүнүн каалоолорун, айткандарын аткаруусун талап кылат. Эгерде мындай балдарды мисалы үчүн өтө кызыкканы менен, эгер ага жакпаса, кандайдыр бир конкурска катыш, же болбосо кандайдыр бир мероприятияларга катыш дей турган болсоңуз, олимпиада сынактарына эгер каалабай турган болсо, сиз урушсаңыз да, башка кылсаңыз дагы пайдасыз. Эгер каалабаса, э, эгер каалабаса эч качан мындай аткаргысы келбейт. Эмоциясын сактай алышпайт. Эмоциясын мындай маанайы бат өзгөрүп, бат эле кайгырып, бат эле кубанганы менен эмоциясын сактай алат. Мисалы үчүн, өтө таарынып атса, же болбосо өтө капаланып атса, билдирбей эмоциясын туруктуу кармай алган дагы мындай жөндөмдөр бар да, булардынчы жакшы жагы. Ошондой эле өз аракеттерин анализдей алышат, эмне туура, эмне ката кылып жаткандыгын билишет. Эгер ушул сангвиник балдар балким чоң класста окуп жатса, алар мындай жөн отура алышпайт класста дедим го, ошо класста жөн отура албай, ары бери сүйлөп, башкаларга тийишип, ушундай аракеттерди жасаса, сиз ага акырын гана мындай кылып жаткан аракеттери туура эместигин түшүндүрсөңүз, алар түшүнүшөт. Анткени алар өздөрүнүн кыймыл аракеттерине баа бере алышат, анализдей алышат и каталарын мойнуна да алышат. Кандай куруп, кандай чөйрө, кандай балдар болбосун, бат тил табышып, бат аралашып кетет. Жаңылыктарды өтө жакшы көрөт, сюрприздерди, жаңылыктарды өтө жакшы көрөт, оюн зооктуу, шоулуу сабактарды жакшы көрүшөт, лидер болушат, класста башкаргыч болушат, башкарганды жакшы көрүшөт. Ошондой эле ой бат-бат өзгөрүп турат. Мисалы үчүн, сиздин сабагыңыздан олимпиадага катышам дейт дагы, бир жума катышкандан кийин эртеси күнү башка предметтин олимпиадасын тандап кетсе, таң калбай эле коюңуз да, анткени алардын ой бат өзгөрүп, туруктуулугу жок негизиненчи. Булар табияттан досторун дагы бат-бат алмаштыра беришет. Бир нерсени толук аягына чыга албайт. Эгерде сангвиник балдарыңыз класста канчалык жакшы окубасын, олимпиадага тандап жатканда кылдаттандаңыз, анткени булар аягына чыга алышпайт. Мындай балдарга, сангвиник балдарга дайыма мындай ата-энеси жактан дагы, мугалимдер жактан, класс жетекчилик, мугалимдер жактан дагы эскертип, катуу болуп көзөмөл кылуу туура эле негизиненчи. Анткени булар ошол жылдыз ору менен да урушат. Жылдыз орун деген түшүнсөңүздөр керек, мындай элдин баарынын центр вниманиясында болгондуктан, ичинде кандайдыр бир баардык адамдар ага суктанып, же болбосо аны угуп, баардыгы ага көңүл бургандыгын билгендиктен, кандайдыр бир текеберчилик сапаттары бар болуп, досторуна, классташтарына адилетсиздик кылып, өзү биринчи баштап, өзү биринчи түртүп, өзү биринчи тийишкен учурлары көп эле болот. Башкалардын сезимдери менен эсептешпейт. Ошондуктан бул балдарга сабырдуу болууга, шашпаганга, тынчтанууга, башкалардын сезими менен эсептешүүгө, адилеттүү болууга чакырып турсаңыз жакшы болот. Мактоо укканды өтө жакшы көрүшөт, мактоо укканды өтө сүйүшөт, мактоону сезе да билишет. Ата-энесине дагы баласы сангвиник болгон болсо, катуураак, строгийраак болушун эскертип койсоңуз болот. Ошондой эле буларды жоопкерчиликке үйрөтүш керек. Анткени бир ишти аягына чыгарбагандыктан келечегине өзүнө, баланын өзүнө зыян болуп калбастыгы үчүн ата-энесине дагы бала жөнүндө комментарий, мүнөздөмө бере турган болсоңуз, жоопкерчиликтүү болууга, бир ишти аягына чыгарууга үйрөтүү керек да мындай балдардычы. Эгерде байкап көрсөңүз,
сабактагы көнүгүүлөрдү дагы толук аягына чыгарбай сизге алып келген учурлар да болушу мүмкүн. Вот ушундай учурларда ага эскертип айткан жакшы. Жана айтып өткөндөй, класста өтө көп сүйлөшөт. Мындай балдар сабакта жакшы окуп, ошондой болгону менен өтө ак көңүлдүгүнүн айынан ишенчек да болушат дагы. Жаман балдардын чөйрөсүнө, жаман балдарга ишенип кошулуп кетиши мүмкүн да. Ошондуктан мындай балдарга ата энелер дагы, класс жетекчилери дагы анын жүрүм турумун көзөмөлдөп баардык адамдарга ишене бербеш керек экендигини, досторду дагы кылдат тандап, туура чөйрөдө жүрүү керектигин айтып туруу маанилүү. Энергиясы көп болгондуктан спорттук иш-чараларга көбүрөөк катышып, спорт кружокторуна катышуусун ата энесине эскертип койсоңуз жакшы болот.